Aydan. Düz aydan, düz kar aydan. Qanday? Voy, men ildiyjaqdan men jaqa ketdim. To'g'ri. Men jaqa ketdim, to'g'ri. Kelar. Ona pulga ko'chirishim Бишкекте 10 жана 7 жаштагы бир туугандар дайынсыз жоголду. Бишкекте бир тууган кыздар дайынсыз жоголууда. 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкенде, алардын бири 10 жашта, экинчиси 7 жашта. Милиция кыздардын атасы кайрылган. Ал 2014-жылы туулган Гузель Нарматова жана 2017-жылы туулган Айша Нарматова аттуу кыздарды 8-августта саат 8:11 чамасында үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген. Учурда милиция кызматкерлери дайынсыз жоголгон кыздардын жүргөн жерин аныктоо боюнча издөө иштерин жүргүзүүдө. Дайынсыз болуп жаткан кыздарды көргөн билгендер болсо 0312 56 60 43 0999 96 15 06 0704 10 27 02 жана 102 номерлери аркылуу кабар берсеңиз болот. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Кыргыз балбандары Парижде тамак ичип олтурат деген видео боюнча түшүндүрмө беришти. Кыргыз балбандары Парижде тамак ичип олтурат деген видео Бишкекте тартылган. Бул тууралуу Маданият министринин орун басары Марат Тагаев билдирип видео менен бөлүштү. Урматтуу достор, Олимпиада башталгандан бери айрымдар жамандык эле издеп жатышат да, элдин маанайын бузбагылачы сураныч деп жазды ал. Буга чейин социалдык тармактарда кыргыз спортчуларынын тамак ичип жаткан видеосу тараган. Видеонун Олимпиада оюндарында тартылганы айтылып, коомчулукта талкуу жараткан. Маалымат булагы Серет Медиа. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнү-түнү чала бериңиздер. Жол тескөчүлөр дем жетпей кыйналып жатам деген адамды ооруканага жеткиришти. Жайыл Рейптен жол тергөөчүлөрү айдоочунун өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу Рейптен жол кыймылынын көзөмөлдөө башкармалыгынан билдиришти. 9-август күнү болжол менен саат 11:30 чамаларында Кара Балта шаарынын Памир Толиятта көчөсүндө кызматкерлер кызмат өтөп жаткан учурда 1973-жылы туулган айдоочу жардам сурап кайрылган. Ал дем ала албай кыйналып жатканын билдирген. Кызматкерлер ыкчам аракеттерди көрүү менен Кара Балта шаарынын аймактык ооруканага коштоп жеткиришип, алгачкы жардам көрсөтүшкөн деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Сереп Медиа. Мен Жайыл районунун ГАИ кызматкерлерине чоң рахмат. Атам кыйналып дем жетпей калганда Кара Балта больницасына жеткизип, анан сен неме киргизип берди. Базар Коргондо 300 гектар жердеги куураган чөп өрттөндү. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда 300 гектар жердеги куураган чөп өрттөндү. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында телсиз жол кечээ 8-августта саат 14:00 чамасында Базар Коргон шаарына караган 5 бадам участкасында катталган. Адырдагы куураган чөптөр өрттөнүп, 500 жергиликтүү тургун, Ачык Аба жана Арстанбап Токой чарбаларынын кызматкерлери жана өрт өчүрүүчүлөр тартылды, деди күбө. ОКМдин Базар Коргон райондук бөлүмү 300 гектар жердеги куураган чөп өрттөнгөнүн тастыктады. Маалыматка караганда телсиз жол саат 18:11 толугу менен чектөөгө алынып, өчүрүлгөн. Өрттүн кесепетинен олуттуу зыян болгон жок. Өрт кырсыгынын себеби аныктала элек. Маалымат булагы Турмуш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.
Токмок шаардык сейил багында иштеген куруучуларды 5 жигит сабап кеткен. 2024-жылдын 3-августка караган түнү Токмок шаардык сейил багында иштеген куруучуларды 5 жигит сабап кеткен. Окуя түнкү саат 3-4 чамасында сейил багда болгон. Көзөмөлдөөчү камералардан жигиттер 3 кишиге жакында бекүүнүн ортосунда уруш чыгып мушташка айланганын көрүүгө болот. Милицияга жабырлануучулардын бири окуя боюнча арыз жазып кайрылган. Арыздын негизинде 20 жаштагы 3 киши жана 21 жаштагы 2 шектүү кармалган. Малмат булагы, Сокол Медиа. Бүгүн Кыргызстанда жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык саат 13:12-де өлкө аймагында МСК-64 шкаласы менен учогунда күчү 4 магнитудасына жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Ош облусунун Алай районунун Бордөө айылында 3 балл, Нуура айылында 2 баллга. Бордөө айылынан 40-20 чакырым түштүк чыгышта, Нуура айылынан 45 чакырым түштүк батышта, Ош шаарынан 140 чакырым түштүк чыгышка чейин сезилген. Алдын ала маалыматка караганда жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Маалымат булагы ОКМ пресс борбору. Шок абалында болгон ысык көлдө эс алып жаткан өспүрүм күтүүсүз окуяга туш болду. Каракол шаарындагы пляжда көлгө чөгүп бараткан өспүрүм куткарылды деп билдирет аймактык кабарчы. Маалыматка караганда окуя кечээ 7-август күнү саат 17:00 чамасында катталган. Окуучуну куткаруучу Максат Каданбаев сактап калган. Жээктен аябай эле алыс экен. Бир кезде досу чөгүп жатат деп кыйкырып жардамга чакырып калды. Барып жээкке алып чыктык, эс учун жоготуптур. Бирок ошол абалда шок болгон, жардам көрсөтүп анан кетирдик дейт ал. Куткаруучу жарым саат сайын атай үш жаңыртуучу менен белгиленген чектерден ашпоону жана ата-энелер балдарды жакшы кароосун эскертип турушаарын кошумчалады. Бул жылы Максат Каданбаев 15 жаш алуучуну куткарып калды. Ал 1988-жылы туулган. 2012-жылы Чопон Ата шаарында атайын суучулдарды даярдоочу окуудан өткөн. Маалымат булагы Турмуш.